Assalamu alaikum ат сүйүүчүлөр, жылкы көрөрмандары. Мынакей бүгүн Жалал Абад областы Базар Коргон Бешикжон жергесинен ушул сиздер көрүп турган Сласка породасындагы ат сатууга чыгат тугандар. Анан эсинен толук маалыматын алып беребиз тугандар. Сиздер каналга катталып, жакшы ой пикирлерди жазып, ушундай таза кандуу Сласка породасындагы ат издеген тааныштарга видеону бөлүшө кетебиз тугандар. Анда эмес ака, сиз аттын ары бери оң сол буруп атты бастыра берсеңиз, биз аттын маалыматын бир четтен баштай берели ака. Сиз бияка бастасаңыз, биз наранан бери татайлы ака. Кичине күнгө немерак болот. Биянан сал караңгы чыгып калат окшойт. Биз биянан өтүп алайлы деле. Күндүн шоласы бияктан болот экен. Ака, сиз ушундай барып келип бастыра бересиз, биз биянан тарта берели атты. Анда эмес ака, аттын жашын боюн, сизге каяктан келген, кандай болгон, аттын маалыматын четтен баштай берсек. Assalamu alaikum, урматтуу көрөрмандар. Аттын жашы Кудай кааласа жазга 4 асый болду. Жазга 4 асый болот. Аттын айгыры, улагы өтө жакшы. Улагы тамай Кудай кааласа ака. Тамай, эртең 11-inde Кочкоратада чоң улак бар деп атабы. Алып барып салып көрсөм болот. Кызыккан адам келип салып көрсө дагы болот ака. Бир-эки салып көргөн эчтеке болот. Була берет. Муну ака ортодо жүргөн видеолоруңуз бар эле да, улактарда барбы жокпу ушулар? Карап көрүш керек. Мен өзүм тартып сизге чыдап бердим эле. Менде ого өчүп кетти. Телефон тез-тез видеолорду өчүрүп турам мен. Кудай кааласа улагы тамай ака. Улагы тамай, үйүрү тамай. 500 миң аттын ортосунда турат, Кудай кааласа. Аракети жакшы аттын, Аракети жакшы. Көрүдүңөр көзүңөр деле. Ооба, мунун Сырга бейкенин ортодо турган видеолорду мен тарткан элем, эсли. Менин каналым тынбай көргөндөр болсо, издеп таап көрсөңөр болот. Ат ушул ака. Бою канча чыгып калатын? Бою 1.68 үрүн. 1.65 плюс да. 1.65 плюс, мындай метрме өлчөгөндө 68 чыгып кетет экен ака. 68 үрүндө өзү. 68 Эми 65 яна 3 см өтүп берип атсыз да ака. 3 см өтүп берет. Жакшы. Жашы кандай болуп калды ака? Жашы жазга 4 асый болуп атат. Жазга 4 асый болот. Ошондо 8 жаш болот экен да. Кичине жылоолоп коебу ака, кандай кылабыз эми муну? Ылдый каратып, нары бери атты жылоолоп. Ака өтө тез экен ат, өтө тез. Токтоштору дагы жакшы экен. Сала токтоң, Ака, оң сол буруп коюң эле. Тодот туруп. Оңго солго буруп койчу. Ака, чабындес экен го, Болду ака. Ушта токтото бериң ака. Ака, үйүрдө жүрдү деп калдыңыз да. Үйүрдө Кудай кааласа ишеничтүү эле үйүрү. Ишеничтүү, мен өзүм бир досуман алып келген муручу. Өзгөндө бир досуман алып келген. Мурунку эгелери менен деле байланыштым. Үйүрдө 2 жыл, 3 жыл жүргөн экен. 2 жыл жүргөн экен да үйүрдө. Анда ишеничтүү экен да, 2 жыл жүргөн болсо. 2 жыл жүргөн экен. Биринчи жылы байлап эле койдук эле деди. Кулунду бейде кийинки жыл, Ошо мурунку эгелеринин дагы номерлору бар менде. Кааласа байланышып сурап, сурап. Ака, аттын ден соолугу, жеп ичиши жакшы, Мен атты жакындан жакшы кылып тартып коеюн. Аттын көкүрөктөрү, буту тазабы ака, төлөнгөн жерлери жокпу? Таптаза экен. Сырга бейкен. Ошо тебелен айыккан жерлери бар да. Жакшы. Боюн жашын айттык ака, маалыматты жеткиликтүү эле болду окшойт ака. Бою негизгиси, бою жашы, улагы үйүрү. Бою болсо, ака, бою 1.68 чыгат экен, аттагы жеңил экен. Көкүрөк баш, кабак баш жакшы экен. Ака, эми мунун баасын канча коебуз эми? Баасын 400 миң. Азыраак түшүп берем, кеми бар. 400 миң сом саудалашуу жолу дагы бар экен ака.
Мынакей улагы, үйүрү тамай Кудай кааласа. Аттын барыштары жакшы. Мынакей жүгүргөндөрүн өзүңөр көрдүңөр. Нары бери бурулгандары деле жакшы экен, жеңил экен ат. Ака, порода сласка деп аттыңыз да? Ооба. Аралашмасы жок, Кудай кааласа таза эле да. Мага таза Польша сласка деп берген. Анан документ дагы бар эле деди. Документин кийин сураштырсам, короче, беришпейт экен да. Биринчи алып келген эгелери беришкен эмес экен. Беришкен экен да. Эми жоготулгандыр, ар кандай нерселер болот да. Ооба. Ушундай экен туугандар. Анан ат өзү негизинен атка жараша эле баа болду окшойт бирок ака, Атка ооба келип көрүшөт. Чалып көрүшөт. Жакса содалашып ала берет ака. Ооба, жакшы алышат. Жакшы. Ака, содаңызды берсин. Эгер биз себеп болуп калып кимдир бирөөгө ат насип болуп кала турган болсо, ат барган жерине бир берекелүү аттардан болуп барсын.